Бишкектин күнчыгыш тарабында Кулпунай талаасы бар. Талаада эрте жаздан кеч күзгө чейин Жалал Абад облусуна караштуу Аксы районунун айылдарынан жаш балдардан баштап пенсия курагындагылар жана үй бүлөлөр келип эмгектенишет. Негизинен өстүргөндөрү Кулпунай, анан азыраак жерде кожогат, помидор, болгар калемпири, жер жемиштер бар. Аксы районунун караштуу Кара Суу айыл өкмөтүнөн болобуз. Ушу чүй өрөөнүнө келип дыйканчылык кылабыз. Көп жылдан бери бала чакабызды багып, ушу клубника, малина эгип, ушуну менен тирлик кылабыз. Көп жылдардан бери. Быйыл кандай болду былтыркыга салыштырмалуу? Былтыркыга салыштырмалуу жаман эмес, жакшы, Кудайга шүгүр эле болуп атат түшүм. Сен ал деле канааттандырарлык эле жакшы, эч кандай тоскоолдуксуз границалардан өтүп атат. Быйыл баасы 70 сомдон 220 сом, 230 сомго чейин болду. Мындай баа биз ушу 6-7 жылдан бери дыйканчылык кылабыз. Мынчалык көтөрүлгөн эмес. Бунун эми сортторунун түрү көп эле сорттор бар, бирок эми биз основной көп жылдык жанагындай түшүм берүүчү 5 жыл, 4 жыл, 5 жылга чейин түшүм берүүчү сортун эгебиз. Аны эми жакшы эле малинаны деле ошондой малина эми көп жылдык 20 жыл, 25 жылга чейин түшүм берет, бул бере берет. Бир жолу эгип койсо? Бир жолу эгип койсо, улам жылда кароон жакшы карап неме кылса, көп жылга чейин түшүм берет. Кайсыл айдан кайсыл айга чейин түшүм аласыздар? Түшүм эми клубниканы майдын ошо 15-20ларынан баштап бышып баштайт да. Анан бир ай жакшы түшүм берет, биринчи потогу. Анан экинчи потогу бир ай дагы эс алат, анан кийин гүлдөйт. Экинчиси кар жааганча уже бере берет. Ошо кайсыл убакка октябрларга чейин погодага байланыштуу кандай болсо бере берет. Аксы району тоолуу аймак болгондуктан суулуу талаа жери тартыш. Өзгөчө Кара Суу айыл өкмөтү тарапта жер аз болгондуктан мында келгендердин дагы көпчүлүгү кара суулуктар. Башка облуста дагы жер иштетишип көрүшкөндөр бар. Кулпунай менен Кожогат Бишкекте жакшы өткөндүктөн кийин ушул жерге келишкен. Бул талаага келип эмгектенгендер 10 сотуктан баштап 50 сотукка чейин жерди ижарага алып иштетишет. Ижара акысы 10 000 сомдон өйдө. Дагы сууга кошумча төлөмдөр бар. Башта чатырларды тигип иштетсе, бара-бара ылайдан каана салып алышкан. Тамак ашын талаанын четинде жасап, Кулпунай Кожогатын карап, терип, сатып, дээрлик 3 мезгилди өткөрүшөт. Талаада жаш балдарды дагы көп көрүүгө болот. Эмгекке жарап калгандары теримге жардам беришип, ал үчүн ата-энесинен, жакындарынан эмгек акы алышып, тириликке бышып каражат таап, тапкандарын өздөрүнө жумшап үйрөнүшөт. Кулпунай өстүрүүнүн дагы өзүнүн толгон түйшүгү бар. Жерди даярдап, көчөт отургузуп, суугарып, отоо чөптөрдөн тазалап, керектүү дары-дармектерин убагында чачып туруу керек. Тигилген жылы бир ай түшүм берип, андан кийин кароосу жарашса, жылына 2 жолу мол түшүм бере баштайт. Пенсияга чыкканда үйдө жата бербей, эмгектенип, кыймылдап, иштеп, каражат тапканга ылайыктуу дейт Эрмат Назаров агайыбыз. Ошо 5 жылдан бери ушул жерди карап, түшүм алып атабыз, жакшы, жер багып атат. Аксыдан келгенбиз, Кара Суу айыл өкмөтүнөн. Бу жерде бүт эле ошо аксылыктар. Бул жакта жер жок. Ошон үчүн келип атабыз. Жакшы болсо экен багып атабыз жерди иштеп. Азыр эмне витамин чачып жүрөсүз? Азыр эмне жалбыракты чоңойтот экен, мөмөдү чоңойтот экен. Ушу витамин экен да жалбырактарга. Россиядан келген дары дейт, шуну берип атабыз. Салкында берет экен, кеч салкында. Ошо Эртең теребиз, эми ушат. Канча болду тиккенизге, канча күндө бүтүп Буну былтыр тиккенбиз да. Былтыр көчөт болчу. Быйыл 2-чи жыл. 10 сотук жер. Бuyog'u malинам бар. 50 сотук да почти меники бuyog'u.
iş yok bolsa gel iштесе болот бу жерде. İştese болот экен. Бекер жатып бербей. Кен соолукка ямпайт экен. İштеш керек. Жаштар көбүнчө. Мен деле 60га барып калдым. Бирок үйдө бекер жатып бербей иштеп атып 5 жылдан бери мына. Ана мына майылда түйүп алдык эле. Майылда 10 жылдыкмыш. Жакшы 3 жылдан күч алып, жакшы аз берип атат түшүм. Ат жөнүңүздү айтып коңузчу. 200 сомдон кайтты, 230га чейин мен майланын баасы. Бүт туугандар ушеде, мына бүт баары биздин туугандар. Катташ эле тура турбайсызбы бул жакта деле. Ошо айылдагы деле катташып турат. Бүт ошо келген. Мурун келгенибизде бир эч эл жок эле да. Эч дыйкан жок эле, пустой жатчу эле. Мына азыр жер табылбай калды. Жерди алып иштешип атат. Бизде узакта жер жок да. Өт кайракы. Суу да жок, эме. Кайрак жер да. Кулпунай мен Кожогатты терөөнүн өзүнүн учуру бар. Терилгенден кийин кыям жана кышка камылгага алчулар талаага келип сатып алышат. Базарга алып чыгып саткандар аз. Анткени жаңы терилген Кулпунай мен Кожогатты кечке маал келген жүк унааларында калуучуларга өткөрүшөт. Аксылыктардын дыйканчылыгынын түшүмү андан ары түнү менен жол жүрүп, Казакстан, Орусиядагы кардарларга жөнөйт. Айылда жер аз, жумуш жок деп отура бербей, алыска келип ижарага жер иштетип, ак эмгектери менен талаада каражат таап жатышкан аксылыктар иштеп тап, өзүңдү өзүң бак, эл эмгегин жер жебейт, аракет кылсаң берекет деп эмгектенишүүдө.